Мирбек Атабеков бұл күнде кечке Қырғызстанның бардығын қоздап өтті оқшайды. Ал мен біз эфирімізді алы қарай. Улантау септігінде соншау программасының алғачқы қонығы біздің жанымызда. Ооба, ар бириңиздердин сүймөнчүлүгүңүздөргө айланган, өзүнүн өзгөчө коңур үнү менен жүрөктөрдөн түнөк тапкан ырдаган ыры кулактан кирип жүрөктө алган деп коет го. Дал ушундай жаш ырчы айым бүгүн бизде конокто, сонун маек куруу алдында турат Нурайым Акылбекова конокто. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Чындыгында шыңгыр үнүн жактырбаган бир дагы күйөрман бул болсо керек. Кош келдиңиз, келиңиз, амандашып алсаңыз болот алгач. Чоң рахмат. Жалпы музыка каналынын көрүүчүлөрүнө менден салам. Сизди көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Көрүүчүлөр дагы кубанычта сизди чыдамсыздык менен күтүп жатат деген үмүттөбүз. Анан бүгүн маегибизди баштаардын алдында эле көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөлү деп турабыз. Сиздерге бүгүн сонун билет ойнотобуз. Ал 23 апрель күнү боло турчу Көңүлдүү жигиттер лигасына 2 кишилик билетти ойнотууга даярбыз. Бекер дал ушул билетти утуп алып барып, жакын адамыңыз менен барып көңүл ачып кетсеңиз болот. Ал эми бул билетти кандай шартта утам деп жаткан болсоңуз, шарттарын түшүндүрө өтөлү. Алгач сиз биздин номерлерди экрандан көрүп, телефонду терип даяр туруңуздар, а мен болсо сизге жардам берип кетейин. Сиз биздин бүгүнкү коногубуз тууралуу калп фактыны табышыңыз керек. Нурайым Акылбекова жаздыкка жатпайт. Экинчиси автоунаа айдаганды билет. Үчүнчүсү музыкалык билими бар. Ушул айтылган 3 фактынын кайсынысы туура эмес? Эгерде тапкан болсоңуз, дароо эле түз байланышка чыгасыз дагы бизден билетти утуп алсаңыз болот. Ага чейин биз Нурайым менен сүйлөшүүгө даярбыз. Ооба, негизи эле Нурайым, бүгүнкү стилиңиз бизге өзгөчө жакты. Сонун өзгөчө форма менен келипсиз деп айтсак болот. Анан стилди дагы акыркы убакта өзгөртүп, жаңыча нерселерди чыгарып баштадыңыз окшойт. Буга эмне себеп болду экен? Билбейм, кандай деле себеп жок. Стилист менен иштей баштадыңызбы же кандай? Жок, иштешип деле баштаган жокмун. Жашым чоңоюп аткан болсо. Болгон өзүңүздүн жаш чоңоюп аткан үчүн кийимде дагы өзгөрүүлөр болуп атса керек демек. Сон. Азыр ушунда туп-туура канчадабыз? 19. 19да. Дегичек деле көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Маңгеч. Эң алгач таанышып алалы, келиңиз, атыңыз ким? Атым Жумагүл. Кубанычтабыз. Жооп. Нурайканын музыкалык билими жок. Дедиңиз, биз кабыл алдык, бирок жообун бир нече мүнөттөн кийин айтууга даярбыз. Келиңиз, анда сиздин атыңызды биз жазып коелу, ошондо Жумагүл айым бизге байланышка чыкты. Эң алгачкылардан болуп Жумагүл айым байланышка чыкты. Сиздин жообуңузду тиркеп койдук. Буюрса, саналуу мүнөттөрдөн кийин дал ушул суроонун жообун билгенге дагы даярбыз. Азырынча бизге дагы кызык, азыр кийинки чалуу болсо дагы байланышка чыксаңыздар болот. Жогоруда айтып өткөндөй эле, жаздыкка жатпайт, сууда сүзгөндү дагы билет экен, автоунаа айдаганды дагы, анан музыкалык билими дагы бар экен. Кайсынысы калп? Сизден жооп күтөбүз. Дегичекте келген коногубуз бар. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен өзүңүздү тааныштырып өтүңүз биринчи. Кутман кечиңиздер менен, атым Асель. Асель, э? Да. Асель айым, келиңиз, жообуңузду калы? Үчүнчү жооп туура эмес деп ойлойм. Музыкалык билими жок. Музыкалык билими жок. Ыраазычылык билдиребиз, жообуңузду кабыл алдык. Үчүнчү жоопту кабыл алалы дагы, андан кийин туура жооп берели. Ооба. Дагы бир көрүүчүлөрүбүздү кабыл алганга даярбыз. Андыктан экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, өз жооңуздарды калтырып, дал ушул Көңүлдүү жигиттер лигасына 2 кишилик билетти утуп алууга толук түрдө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Барып бир күн бою чер жазып келсеңиздер болот. Ага чейин биз сиздин жашыңызга кайрылалычы, ошондо 19 жаш. Ошондо канча учур болду, канча убакыт өттү, жаңы гана кадам таштагандан бери? 4 жыл болуп калды окшойт. 4 жыл. Ошондо 15 жашта экенмин да. 15 жаштагы Нурайымга азыркы Нурайым эмне деп айтат эле? Кандай кеңештерди берет эле? Дагы көбүрөөк ырда деп. Өзүң эле ырда, өзүң чык деп. Башкаларын ырдабады. Бул сөзгө да кийинирээк токтололу. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Сиз бизди угуп жатасызбы, урматтуу көрүүчү? Десек эмнегедир. Саламатсызбы? Түз байланыштасыз, жообуңуз? Нурайым суда сүзгөндү билбейт. Суда сүзгөндү билбейт. Атыңыз ким? Десек алыстап кетти окшойт. Үчүнчү
Ооба, ушул бизде акыркы жоопту кабыл алган болдук. Биз 3 жоопко көңүл бурдук жана кайсыл жооп туура болду, аны Нурайымдын өзүнүн оозунан угалы. Ооба, ошондо биз угармандарды эске салып өтөйүн. Жумагүл айым биринчилерден болуп бизге 3-чү вариантты туура деди. Андан соң Асель айым байланышка чыкты. 3-чү көрөрманыбыз эмнегедир атын айтканга жетишкен жок. Сиздин жооп? Музыкалык билими жок. Музыкалык билими жок. Демек биз Жумагүл айымды үчүн жүрөктөн куттуктайбыз. Кол чабуулар болсун, урматтуу Жумагүл айым, эгерде көрүп жаткан болсоңуз, бул 2 кишилик билет сиздики. Эртең саат 9:00дон 18:00го чейин келип, Жаш гвардия бульвары 59 дарегинен өз билеттериңизди алып кетсеңиз болот. Рахмат айталы угармандарга. Алдыда 1 саат алкагында дагы биздин сиздерге биле турган билеттерибиз дагы, белектерибиз дагы бар. Андыктан даярданып, биз менен бирге болуңуздар дейли дагы. Суроонун соңку жагынан кайрылат окшойбуз. Өзүңүз жалгызсырдады. Дуя турдай берип, же жададыңбы, же көңүлгө тийдиби? Жок, көңүлгө тийген жок. Ал жактан да биз көбүрөөк дагы элге таанылып алдык. Болгон негизи көп туура эмес кылган нерселерим көп да, кийин өкүнүп калган сыяктуу. Анан болгону монтип эл айтат го, сен тигинин арты менен чыктың, анан сен тиги таанытты деген суроо кичине бизде эметет да. Жакпайт, Биз деле өзүбүздүн аракетибиз менен чыктык деген сыяктуу. Ошол жагын мүмкүн тууралап кетти. Чындыгында ар ким ийгиликке жетсе, ал өзүнүн аракети, ал эми жандагы адамдар себепкер, жол көрсөтүүчү, жардам берген адамдар деп эсептесек болот, Азаматсыз, анан эгерде адашпасак, сиз Кыргыз улуттук филармониясындагы солист болуп кирдиңиз, Аха, кирдим. Ал канча убакыт болду, кандайча болду? Себеби жаш туруп бул ийгиликке жетиш дагы чындыгында оңой нерсе эмес. Ошол тууралуу да бир аз айтып өтсөңүз. Аха, эң жаш солист болобуз биз. Азыр ошол музыкалык билим жок болгон үчүн быйыл буюрса 2-3 айдан кийин официалдуу киребиз. Ага чейин чогуу үйрөнүп жүрөм азыр. Концерттен кийин эле баштадык. Биринчи жолу жалпы филармония менен Караколдо концерт коюп ушундай. Азыр кайсы жерде окуп атасыз? Мен туризм тармагында окуйм. Музыкалык билимди алайын дедиңизби? Ооба, башындан ойлоп турбуз да. Тиги окуумда жартылай бүтүп калбасын деп, азыр ал бүтпөй жатса дагы тигини да кошуп, ал жакты да демек туризм жагын сиз алгач окуп бүтүрөткүнсүз, андан кийин музыкалык билим алам дейсиз. Азаматсыз. Анан ошол тууралуу негизи кененирээк айтып бербейсизби? Сунуш кандайча түштү, же сиз сунуштадыңызбы? Негизи эле 1-2 киши ошол жакта иштеген ырчылар айтат го, сен ушул жакка келишиң керек, оркестр менен жакшы түшөт экен деп. Анан концерт убагында оркестр менен күндө даярдандык, анан ошол жөнүндө да көрүштү окшойт. Сен бизди алышыбыз керек экен деп. Сиз кубанычта болдуңуз. Буга чейин ойлодуңуз беле, сиз ошол улуттук филармонияда солисти болуп калышыңызга? Ойлор келди беле, кыялдандыңыз беле балким? Кыялдангам, бирок ал жакта азыр деле көзүм ошондой, мында улуу кишилер иштегендей эле сезилет го, оркестр черткен кишилер деле улуу. Бирок азыр алмашып атат, азыр эмнегедир жашарып бараткандай сезилет. Анан солисттери. Мен кийинчерээк барсам керек деп ойлоп аткам. Бирок өзүңүз күткөндөн демек эртерээк болду ал нерсе. Сонун сизге даярдаган атайын кыскача блиц суроолорубуз бар. Ал суроолорго тезинен бат-баттан өзүңүз билгендей жооп бересиз. Андан кийин жооп бергенден кийин токтолобуз, Ооба. Сиз баштайсызбы? Ооба, жок эле деппи? Ооба, жок дегени да бар. Кененирээк жооп берсеңиз деле болот. Болгону баттыраак. Нурайым Акылбекова хайп болуш үчүн атайын бир иштерди жасайбы? Жок. Ырчылык сизге кесиппи же хоббиби? Кесип. Өзүңүз колдонбогон нерсени сториске жарнамалаган учурлар болду беле? Болгон. Өзүңүз сиз тарапка айтылган негатив сөздөргө теригесизби? Ооба. Нурайымдын эң жакшы сапаттары? Бирөөнүн көңүлүн ойлойт. Анан дагы өзүңүзгө жаккан өзүңүздүн сапатыңыз, ак көңүл же? Башка билбейм. Бирөөлөрдүн көңүлүн ойлойт демек. Эң негизгиси. Кийинкиси. Кавер ырдоо же жаңы ыр чыгаруу? Кавер ырдоо. Сизди капа кылгандарга өч алуу жөнүндө ойлонгонсузбу? Ооба. Кантип? Атайын деле ойлобойм, бирок бак кичине эмоция болуп атканда. Кекчилдикте кичине бар болуш керек мендечи, кичке мынтип өйкөй берет кичке.
Кийинки суроого өтөлү, кийинки суроо өзгөчө кызык. Бул суроого так жана туура жооп бересиз деген ойдобуз. Нурсултан Малдыбаев менен кыз жигит мамиледесиздерби? Жок. Акыркы окуган китебиңиз? Окуган. Окуган китебиңиз. Маркумдар үнү. Сонун. Акыркы жолу качан жана эмне себептен ыйлагансыз? Кеч жакында апамдар урушуп деди. Үй бүлөлүк себептерден, Инстаграмга жашооңуздун канча пайызын көрсөтөсүз? 60%. Жана акыркы суроо Франциянын Борбор шаары. Кайсыле? Сүйүнүн шаары деп атап коебузго. Ооба. Франциянын борбору. Франциянын Борбор шаары. Мен атам өлтүрдү. Биринчи оюңуз кошол келди окшойт. Эмоцияңыздан. Париж азамат. Колчоолор болсун. Буну биринчи колчоп коелду, анан акырын токтололу бул жердеги кызыктырган суроолорго. Өзүңүз колдонбогон нерсени сторизге жарнамалаган учуруңуз эмнени жарнамаладыңыз эле, өзүңүз колдонбой, негизи эле өзүңүздүн Инстаграмдагы аудиторияңыздын алдындагы кандай десем, жоопкерчилик, ошол нерсени барбы? Деги эле өзүңүз алып барасызбы же балким жардамчылар бардыр, атайын адистер бардыр? Акыркы убакта рекламаларды көп албаганга аракет кылам. Эми азыр жоопкерчиликтүү карай баштадым. Маскалар болот болчу. Өзүм такыр койбойм. Мурунда эмичи, эмнеге акчасын берсе кылдым билбеймчи. Мен бетиме жакпайт болчу. Анан кылдым, реклама кылдым. Кийин дагы чалачты, дагы кылабыз деп, анан жок, мен эмете албайм деп кылбай калгам. Демек, башында макул болчуңуз, кийин токтоттуңуз ал нерсени. Азырчы Инстаграмда сиз өзүңүз алып барасызбы же атайын адистерби? Жок, өзүм. Өзүңүз эле каалагандай кылып. Ооба. Негизи учурдун талабы деп айтып коебуз го, Инстаграмга чындыгында эле баягы катталуучуларда кармап калыш үчүн дайыма активдүү болуп, баардын көргөзүп тартып туруш керек. Анан өзүңүз дагы айтып калдыңыз, 60%-ын көрсөтөм деп. Анан Инстаграмга негизи эле сиз көп киргизгенде көрүүчүлөрдүн кабыл алуусу, кээ бирлер кайра эле чыга бересиңби деген учурлар дагы болуп калбайбы? Мен жүдөтүп салам деп ойлой берем да. Көп сторис болсо кайра өчүрүп салып, антиги 60% деген үйдөгүлөр менен кандай ойноп атсак эле, мен өзүм эркелеп атсам, ошол бойдон чыгарабыз. Эч нерсемди деле жашырбайм. Монтаждабай. Ооба. Ошондо 40%-чы эмне калып калат? 40% интрига кылыппы билбейм, бирок аябай 60%дай сезилди. Өтө деле көргөзбөйт болчу. Интригага сиз жакынсызбы? Жана айттыңыз го, такыр жакын эмес, мага керек жок. Өзү эле болуп кетет. Учурлар болгон эмес беле? Азыр Нурайым ушуну кылып койсоң, эртең бизге сонун көрүп алып келет деген сыяктуудай. Ошондой жакын деле жолугушуу, же болбосо ушул эле сүйлөшүү, же болбосо ушул эле сөз деген сыяктуудай. Жакында эле ошондой бир реклама болду постко. Анан башын интрига кылабыз дейт да, анан мен такыр жок дедим. И так мага эл уже дагы кичинеметкен ишенбей калат депчи. Ошон Ал интригадагы бирөө менен сүйлөшүп же бир нерсе кылган окшойт. Мындай мен макул дедим деген сыяктуу кыласың деди. Жок деп. Мен каалабайм. Бир күн турсаң эле сторисиңдин көрүүчүсү толуп кеткен болот. Анан коркосуң, дагы эмне болду экен депчи. Мен эч нерсе каалабайм. Сиздики сиз эчтеке кааласаңыз деле өзү эле боло берет. Ооба. Бир жактарга ырчылар менен отуруп калсак да, мондай хайп жөнүндө сөз чыкса эле, аны Нурай жакшы билет деп түшүнтүрүшөт да, мага жакпайт. Мен атайын кылбайм. Өзү эле. Кандай болуп калат? Мага кызык болду да ошондо. Сиз эгерде өзүңүз атайын кылбайсыз, өзүңүз каалабайт экенсиз, ким кылып атат ошондо? Просмотр топтош үчүн ушинтишет экен да, бирөөлөр менен отурганда деле мен уят боломбу, мен эмне болом, аларга кызыгы жок. Просмотр көп болсо ушундай болот экен да, мени жазап коюшат. Анан бир чети шаарга жаңы келдик, мен үстүмдөн карап контролдогондо эле аябай бир чыгармачылыкты жакшы билген деле киши жок, өзүбүз эле карайбыз. Ошол кезден эл менен жакшы алып барганды билбей калып дагы жаңылып алабыз, ушундай сыяктуу. Ошол учурдан дагы кээ бирлер пайдаланып дагы кетти окшойт. Жогоруда айтып калдыңыз, көрүүлөр көбөйүп калат деп. Ошондо эң көп көрүү канча болду Инстаграм? Жана кайсыл видео? Ооба. Жакында эле бир нерселер болду го. Ошол кезде 100
70 миңге жакын көрүп кетиптир. Бул негизи баягы ушул көрүүнү YouTube тармактан болобу, Instagramдан болобу, бардыгы эле ушу көп көрүү топтогонго аракет кылышып, чогултуу үчүн ар кандай видеолорду салып, өзүңүз жогоруда айтпадыңызбы? Ар кандай интригаларды колдонуп депчи. Негизи ошо көрүүлөрдү көп топтогондун сизге пайдасы тийдиби? Мүмкүн каражат жагынан же көрүүчүлөр жактан? Азыр Instagramдан деле бир аз акча табасың го, реклама жагынан. Мисалы үчүн сиз канча бул мынча деген керек жок, бул жол менен жашооңузга керектүү акчанын мынча пайызын Instagramдан алам деген сыяктуудай. 20-30 эле пайызын реклама көп албайбыз да. Бул дагы бир аз нерселерди жаап турат деле. 20-30% деле менимче жакшы болсо керек арасында. Анан дагы бир суроо. Инстаграмдан, социалдык тармактардан видеолоруңуздар чыгып калып атат чогуу, сүрөттөрүңүздөр чыгып калып атат, тоодо эс алып жүргөн, окшош кийинип алып жүргөн сүрөттөрдү көрүп калып атабыз. Сөкмө акын биздин Нурсултан Малдыбаев менен кандай мамиледесиздер негизи эле? Эмебиз бир го, чыгармачылыктабыз. Мен Байкемдин досу да болуп кетет. Ошол бир жактарга чогуу барып, Байкемде эле сүрөттөр бар негизи. Аны көрмөй калсаң. Андан тышкаркы эч нерсе жокпу? Эч нерсе деле эме бар билбейбиз го алдыда эмне болот. Бирок атайын деле эч нерсе жок. Азыр эч нерсе жок дебейсизби анда? Кандайча Байкеңиздин досу болуп калат? Экөө бөлөп жүрдүң го? Аябай кызык Нурай бизге. Биз Нурай бурчка такадык го ошончо. Байкем дагы акындарга аябай кызыгат. Экөө тең куракта. Айылда жүргөндө Нурсултан Байке экөөбүз прямой эфирлерге кирчүбүз. Байкемдер болуп бир балыкка барып калып, экөөбүз видеого тартып, эми боло берет го. Кайсы бир интервьюда анда бизде 6-күн кечинде программасынан алганда Нурайым мага кийимдерди бир жан алып берет деген сөзү бар эле да. Азыр ким алып берет? Азыр апам. Толугу менен. Ооба. Эч ким тандабай калды. Ооба. Сонун. Негизи эле ушул убакка чейин чындыгында казак ырчылары менен, ошол эле кыргыз ырчылары менен дагы ырчы мырзалар менен дуэттериңиздерге күбө болуп жүрөбүз. Анан ошол дуэттердин арасынан эң сиз менен иштешүүгө жеңил, ким менен иштешүүгө жеңил болду? Же эсте калган? Койки менен жеңил болду. Эмнеси менен жеңил болду? Кыз жигит деген ордо сон чыкты го. Анан жеңил болгондо мен эч нерсе кылган жокмун. Клипмейкерлердин деле баары жеңил болду. Мен эч нерсе кылган жокмун. Мен эч нерсе кеткен жок. Ошол жагы жеңил болду. Негизи эле чыгармаларды тандаганда же болбосо дуэт ырдай турган инсандын сунушун кабыл аларда сизге ким кеңешин берет? Жок, муну мен ырдам, муну мен ырдабайсың, ушул ырдасаң болот, же болбосо бул ырдабасаң болот. Ушул сонун ыр чыгат деген сыяктуудай. Ошо жана айткандай бизде аябай чыгармачылыкты жакшы түшүнгөн деле улуу кишибиз жок. Ким? Баарын эле үй бүлөгө салып эле атам Байкем болуп баарыбыз чечебиз. Бизде башка эч ким деле жок. Үй бүлөлүк кеңешкен да. Негизи үй бүлөңүздө сизден башка дагы байкеңиз кызыгат экен бул чөйрөгө, дагы ким ырдайт? Үйдө отурганда баарыбыз ырдайбыз. Анан Байкемди мен айтып атам көптөн бери. Бир ырдап көрүшчү, элге кандай кабыл алат экен, ал да аябай жакшы ырдайт. Чогуу ырдасаңыздарчы? Ошентип да көрөбүз мүмкүн. Мүмкүн келечекте ага карындаштан сонун бир дуэтке дагы күбө болуп калышыбыз мүмкүн экен. Ооба, ошондо балким же болбосо агасы менен же болбосо агасынын достору менен. Аяш агалар менен. Келиңиз эми чыгармачылыкта алдыга койгон максаттарыңыз деги эле Нурайымды таптакыр стилде, башка стилдеги ырлар менен угуп калышыбыз мүмкүнбү? Жок. Укпайт болушубуз керек. Бир гана ушул стилди тандагансыз, ушу менен эле уланта бересиз. Ооба. Ушундай эле. Көрүүчүлөр дагы демек сиздин ушул стилиңизге көнүп калгандыктан алардын талабы. Көбүнчө эме катталуучулар менен көбүнчө кеңешебиз да. Кичине чыксаң эле болбойт дейт. Эме көбүрөөк боёнсоң да урушат, чачыңды кырксаң урушат, ачык кийинсең урушат. Анан кичине момундай шокурларды ырдасам дагы жакшы кабыл алышпайт. Баардын көңүлүн карап турасың. Сизге көбүнчө чын эле лирикалык ырлар көбүрөөк жарашат окшойт демек. Өзүңүзгө дагы бул жалаң жай ушундай лирикалык ырларды ырдагандын дагы бир себеби барбы? Мүмкүн үнүм ошого ылайык болгон болуш керек.
табитим ырды укканга келгенде, бирок жайларды көп укпайм мындай. Шаңдырларды. Эс шаңдырларыңыз мындай. Балким үнүңүз азыр бул калыптандыбы же балким өзгөрүшү мүмкүнбү? Убакыт өткөн сайын. Азыр эми өзгөрбөйт болуш, эми чоң киши болгон сайын өзгөрөт болуш керек, бирок токтоду. Бирок эски видеолорумду көрсөм, башкача болчу экен. Убакыттын өтүшү менен өзгөрдү демек. Келиңиз, анда сиздин өзгөчө шыңгыр үнүңүздү угабыз деп турган миллиондогон көрөрмандарды көпкө күттүрбөйлү. Сиздердин эрке кызыңыздар, сиздин сүйүктүү кызыңыздар азыр сахнага жөнөтөрдүн алдын кайсы ырды тартуулайбыз азыр? Бул жапжаңы ыр экен, ооба. Казак элинин элдик ыры. Биз жаңы эле сөзүн которуп, жаңылап чыктык. Анда дароо эле биз сизди сахнанын төрүнө узаталы, ардактуу көрөрмандар. Сахна көтөрсөңүз болот. Келиңиздер дейли. Бул урматтуу көрүүчүлөр, жап жаңы ырдын презентациясы деп дагы айтсак болот. Казак элинин элдик ыры, ал эми Кыргызстанда Нурайым Акылбекова эң алгачкылардан болуп, дал ушул мүнөттөрдө Сонун шоу студиясынын алкагында сиздерге сонун бир чыгарма тартууламакчы. Анда эмесе бардыгыбыз сонун ырдан бахат алалы.
желеңі. Ронда сіздің үніңіз қадимкиде жан бұлақтың тап-таза тұп-тұнық эле суусундай чындыгында мыкты чыгарма болгон экен. Жан дүйнөнүн жүрөктүн кылдарын чагылдырып ар дайым кыргызыбыздын келечеги болуп, үмүтү болуп жүрө бериңиз. Биз сизге рахмат айтабыз. Өзгөчө эфир үчүн дагы да ушундай жапжаңырларыңыз менен жума сайын күтүүгө даярбыз.